Урматтуу достор, жогорку кеңеште кайсы депутаттарды кимдер кайсы ОПКлар жардам берген, эмненин негизинде келген, ким кимге жардам берген, ошолордун баардыгы мындай ачууччулук айтылат. Түз эфирден кетпей туруңуздар, урматтуу достор. Бул сөздүн башталышы мындай болсун. Мурунку чүйдүн губернатору, экс-губернатор Эркин Тентимишов бул деген Дөө Чыңгыстын өкүл атасы болгондо, Дөө Чыңгыстын Эркин Тентимишов деген губернатор, экс-губернатор Чүйскө область. Анын баласы Бакыт Тентимишов деген Ысқата районунан коюп, эч бир мындай элге бир мындай көмөк көргөзүп бир жакшы иштерди кылган эмес. Анан булар баягы Дөөнүн авторитетин пайдаланып, Дөө Чыңгыстын ушундай бир кадырын пайдаланып, ошол Эрнис Тентимишов $500,000 берип, Дөөгө $500,000 берип, баласын депутат кылдырганда, могу Акбөкөн деген депутат отурбайбы? Эмедеги жогорку кеңештеги с легким паром хозяины. Вот ошону каматып заказ менен. Анан кийин Тентиев, Тентишев, кетип калсыз. Ошону каматкан. Булар ОПГлар менен келген депутаттар бизге мыйзам жазган эмес. Булар ушул ОПГлардын укугун коргогону келет. Урматтуу президент, урматтуу Камчы Ташиев мырза, сиздер ушул нерсеге жакшылап көңүл буруп, бунун мандатын алып коюш керек. Бул бала атасы губернатор болуп турганда, өзүнүн атасы баласына Чүй областынын мыкты атуулу деген мындай сыйлыкты тапшырган атасы. Баласы Бакыт Тентишев эч качан Чүйгө жакшы иштерди кылбаптыр. Булар только для себя. Мынакей Канттагы жанагы мед колледж Пакистанда окуган. Бул Ахматбек Келдибековдуку болчу. Бунун баардыгын булар алып койгон. Ахматбек Келдибеков булардан корккон. Анткени булар Дөө Чыңгыз ОПГлар менен түздөн түз байланышта болгон. Эркин деген экс-губернатор бунун эмелердагы дипломдордо подделка болуп чыкты. Ошонун негизинен бул жумуштан кеткен да. Аялы экөө тең мындай өтө грязный иштер жасаган экен да. Андан кийин буларды мындай көзөмөлгө алып, жакшы кылып, мыйзам негизинде жоопко тартпасак, биздин мамлекеттин келечеги ушундай ОПГлар акча берген, ОПГлардын балдары чуркап берген, штабтарын жетектеп берген, ушундай депутаттар келип, биздин тагдырыбыздын түбүнө балта чабат булар. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, ушул Бакыт Тентишевдин мандатын бунукун алыш керек. Бул мынакей азыр ОПГ менен күрөшкөнүн биз көрүп атабыз сиздердин. Алды өлүп, аркасы өлүп, баарын камап, тазалап, мындай порядок кылып атасыздар. Бунуңузга ишенелик. Эми ошол эле ОПГлар, ошол эле сиздер менен власть менен кармашкан ОПГлар, власть менен тикемет тик туруп, өздөрүнүн мнениясын качат эткен ОПГлардын депутаттарын мынакей булардын баарын тазалаш керек. Мына ошонун бири мунагу Бакыт Тентишев деген да. Урматтуу достор, ушул түз эфирди бөлүшүп коет деген ойдомун. Биз азыр карап көрсөк, мынакей дагы эле Райым Матраимовдун мынакей шайланып келген, Райым Матраимовдун камсысын чаап келген депутаттар дагы деле отурат. Биз мынакей ошолордун тазалансак гана биз ийгиликке жете алабыз. Биз кыргыз эли жалаң клан менен ошолордун поддержкасын тээп келгенбиз. Эми мына планга өтө турган учур келди. Урматтуу кыргыз элим, бул пакта коюучу эмес. Бул мен кошомат кылып бир нерсе сурайын деген эмес. Бул менин өзүмдүн жеке мына конституцияда укугумду айтып атам. Биз ушуга окшогон ОПГлардын баардыгын ОПГлар шайлап берген, штабтарын жетектеп берген депутаттар бизге келип депутат болуп отурса, булар bizdi
тимеле балталап өлтүрө турган мыйзамдар жазат да. Булар өздөрүнүн интересин, опугалардын укугун коргогон интерестерди закондор жазышат. Мына азыр ишенбесеңиздер кийиндир угулат. Дөө Чыңгыз өлгөн күнү Чүйдүн экс губернатору Эркин Тентишев Пакистанга качып чыгып кеткен. Анткени ал дөө өлгөндө никт болуп калды. Бул баласы дагы, өзү дагы Дөө Чыңгыздын кадры болчу. Мына карасаңар, азыр могу ички душмандар айтып атпайбы? Тигини өлтүрүп атат, буну өлтүрүп атат деп. Жок. Ал буну эч ким өлтүргөн жок. Мыйзам өлтүрүп атат бардыгын. Биздин мыйзамда ошондой каралганда. Андан кийин атасы дагы, баласы дагы өзү мындай айтканда опугалардын заложниги болуп калган да. Баласы депутат болуп келген. Булар мени сотко берсе, мен булар менен соттошконго даярмын. Менде бир нече фактылар бар. Бир нече. Ооз эмес, бумага менен бар. Штабты кимдер жетектеген, кимдер сүйлөшкөн, кимдер каяк барган, бардыгы бар. Маалымат так, Кудай буйрса. Мен ошон үчүн өзүмдүн жанымды мындай аябай мен деле корком, менде да бала чака бар. Өзүмдүн жанымды мындай садака чаап айтып атам да бул жергечи. Эми ошого бир сиздер дагы ушу түз эфирди бөлүшүп коет деген ойдомун. Алакандар менен басып койсоңор түз эфир бөлүшөт, бир нече эмелерге кетет да, урматтуу достор. Маалымат булактарыначы. Урматтуу президент, мен сизге дагы бир кайрылайын. Ушуга окшогон мындай парламентте бандиттер шайлаган ушундай бир кара чөйрөнү тазалап атасыздар. Биз буга ыраазыбыз. Эми ушуну аягына чейин чыгарып, бунун мандатын отзывать этип кайра тартып алыш керек. Бул Тентишев Бакыттын. Бул мыйзам жазган бала эмес. Акчанын күчү менен келген бала булар. Только интерес, статус, интерес болду. Сиздин, биздин укуктуу мамлекеттин келечеги булар уруп да ойнобойт. Бул ата бала уруп да ойнобойт. Ошон үчүн коркпой эле, мейли опуг болобу, мейли башка болобу, коркпой эле барыбыз айтып туралык. Бул жарандык мнениябыз биздин. Бизди өлтүрүп койсо дагы биз тарыхта калабыз. Кантип акыйкат айтып Кудайдын алдына барабыз. Акыйкат айткан болуп тарыхта калабыз да, урматтуу достор. Сен күмчөнүп чата берсең, мен күмчөнүп чата берсең, биздин келечек бүдөмүк жолдо өлөт. Бүдөмүк жолдо өлөт келечегибиз, урматтуу достор, урматтуу кыргыз элим. Эмне менде жумуш жокпу? Менде да жумуш толтура. Мен ушуга окшогондорго жүрөгүм менен күйүп, опугалар парламентти каптап кеткенин, империя парламентке орноп калганын өзүм көрүп, жан дүйнөм кашайып отурат. Мына биз 2020-жылкы шайлоону көрбөдүкпү? Ачык эле Сооронбай Жээнбековдор ачык эле элдерди сатып, алдын камап, тигинизин атып, кыскасы төңкөрүштү өздөрү жасашты да. Мынакей, ушул нерсени империя деп айтат. Мынакей, ушу империя менен азыр могу Садыр Жапаров, Камчы Ташиев экөө катуу күрөшүп атат командасы менен. Биз мынакей опугалардын бардыгын камап, бүттүгү положение солобу, башка солобу, бардыгы мнениясынан баш тартты да. Бул биздин Кыргыз Республикасынын мыйзамы кыймылдап иштеп баштагандан кабар берет. Биз опугаларды көргөнбүз. Көчөдөн атышкан, кафеден атышкан, биздин мамлекет чакан красный мамлекет болуп эсептелет. Биз Кыргызстан без ОПГ деген мындай ураа менен жашашыбыз керек. Эртең бүрсү күнү опугалар кайра баш көтөргөн болсо, мамлекетке, бизге бир дагы инвестор келбейт. Анткени бул инвесторлор биздин опугалардан коркот. Бир эле ОПГнын, мисалы Камчы Көлбаевдин байлыгын көрбөдүкпү? Кыргызстандагы андай байлык эч кимде жок. Совсем эч кимде жок. Мынакей ошондой чоң байлыктарга бир эле киши ушунча ресурска ээ болуп калбаш үчүн биздин мыйзамда комбайндай иштеп туруш керек. Комбайндай бакал чыгарбаш керек. Бардыгын акурга эмеге кирип, бункерге кириш керек да. Бардыгын бункерге кириш керек. Мындай байлык ОПГларда болбош керек.
Биз билебиз, дөө чыңгысында бай экенин билебиз, эбегейсиз бай экенин билебиз. Булар каяктагы акча? Ошол сиз менен бизге келаткан мамлекеттик акчалардын бардыгын интерес кылып өздөрүн бонтун урушканда. Мына ошого окшогон мына губернатор ушундай чоң опугларга, адам өлтүргөн каракчыларга өкүл ата болгон. Бул мамлекеттин бетине бок сүйкөгөн менен барабар. Бок. Мына биз ошондой губернаторлордон арылып, не только айрылып, буларды жазасын колуна берип, мыйзам боюнча эркинен ажыратыш керек. Буларга кустуруу болбойт. Мамлекеттик кызматкер эч качан опуглар менен аралашпаш керек. Мен Садыр Жапаровдун дагы, Ташиевдин дагы мына ушул позициясын колдойм. Анткени биз опуглардын баардыгын көргөнбүз. Акаевдин убагынан бери мына ушул жылга чейин опуглардын баарын көрүп келгенбиз. Кыргызда жалгыз эле мен эмес. Орган чече албаган, сот чече албаган чоң маселелердин баардыгын бүт опуглар чечип келген. Мынакей. Опуглар мындай айтканда түшүнгөн адам үчүн мыйзамдан дагы бийик болуп калган сөздөрү. Биздин Кыргыздын мыйзамы иштебей, опуглар иштеп калган, опуглар мыйзам иштеп калган, түшүнүгү иштеп калган. Эмне мага коркутуулар болгон жок дейсиңерби? Же эмне мен бийликтики деп ойлойсуңар? Жок, мен бийликтики да эмесмин. Мен жападан жалгыз мен Атамбаевдики да эмесмин. Эч кимдики эмесмин. Жападан жалгыз мен өзүмдүн эле жарандык миниямды, жанагы оюмду айткан мындай Кыргыздын жаранымын. Баарыңарга бейпил түн каалайм, урматтуу түз эфирде отургандар. Кудай таалам баарыбызга ден соолук, узун өмүр берип, мамлекетибизге тынччылык берсин. Баарыңыздарга рахмат.